менин учурда менин Аракөлдөгү үйүбүз жок болуп кетти. Самом деле өзү үй турат, бирок документально жок. Архитектурада да жок, кадастрда да жок. Кадастр аракет кылып атышат, рахмат, азыркы мына учурдан пайдаланып айтып коеюн. Буга чейинки бүтпөгөн иштеримди кубат кичине кыймылдамыш этип атышат. Бирок ал жерде булар алмаштырып коебуз дегенде Аракөлдөгү үйдү ката баягы 2003 жылы системага кирбей калыптыр деген шылтоон айтышты мага. Мен ошол үйүмө документ кылайлы деп барганда. Бирок адашып кылып алса, орун алмаштырып коебуз, эч кандай проблема жок дешкен. Орун алмаштырайын десе, экинчи үй жок. Эки үйдү бириктирип, бир үй кылып коюшкан. Амнистияга арыз жаздыңар беле? Арыз жазып, мен 8 жылдан бери жүрөм ушул жерде. 2016 жылы апам даже ошонун айынан давлениясы көтөрүлүп, өлүп калды. Эки үйдү азыр үйүм турат. Ошол жерде мына ошол мезгилдеги октябрь сельсоветинен чыккан эки токтом турат. Мен ошол үйдө жашап, мен эрге тигем, турмушка чыккам. Анан эмнеге азыр жок болуп кетет? Мен 8 жылдан бери таппай атам аны. Таба албай атышат. Архитектурага барсаң, архитектура бизде катталган эместер дейт. Катталбаган менен ал жерге 90-91 жылы берилген ушул жанагы жер түрөө мезгилинде адамдар жашап аткан үйдө үйүм болуптур, көчүрүп кетсе, үй жок болуп калышы мүмкүн. Бирок жер болуш керек да. Неге эмгиче архитектурадан бир дагы жакшы жооп алган жокмун мен. Ал эки үйдүн документи боло эле экен, болду, всё, башка эч нерсе жок. Бул боюнча ошо райондук комиссия менен жерине барып тактап көргөнбүз. Көргөн учурунда бул жердин биринчи ээси Айшакан эжеке болгон. Айшакан эжекенин балдары Абдырайым, Ражап, Манап деген балдары жерин Өмүрбек деген кишиге сатат. Өмүрбек деген мына Майрамкан эжеге сатат. Майрамкан эже бул Нургүл эженин апасы. Бул колдон колго сатылып кетет да, ооз экилечи. Анан бунун кайра ошо саткан Айшакан эненин небереси Замир наследник болуп жерин сот менен өзүнө өткөрүп алат. Ошондо бул эженин жерине сот менен өзүнө өткөрүп алат дагы. Бүгүнкү күндө бул эженин жери жок болуп калып атат. Жок. Буну сот органдарына гана чечпесе биздин колубуздан келбейт, бул эженикин чечип бере албайбыз. Ооба, эженин колундагы соттун чечими 2011 жылы чыккан. Бирок бизде каттоодо жок болгон. Бирок буга чейин жанакы айтып өткөн Айша эженин небересинин Замирдин 2010 жылы наследник катары соттун чечими чыгып, өзүнүн укугу катталып калганына байланыштуу, бул эженин укугу катталбаганына байланыштуу биз эчтеке кыла албай атабыз азыркы учурдачы. Укуктук мыйзам боюнча менчик ээси болбосо сот гана жокко чыгарат. Азыркы учурда укук катталган. Биз буга чейин Замир менен байланышканбыз, ал киши Россиянын иштегенине байланыштуу келем деп ушул бойдон келбей койду. Азыркы учурда бир гана сот гана чечет деп чечип чыгардык. Кичине Кудайды карап сүйлөйлү. Майлы, Кудайды карап. Ал жерде Үсөнбаева Ражапты каяка жоготурдуңар? Каяка жоготурдуңар? Мына экөөн ал Замирбек Мамырова Айшакандын үйүнө наследство алган. Чоң энесинин үйүнө. Бул Үсөнбаева Ражап деген Мамырова Айшакандын кызы болуп атат. Ал силер айткан жана тууган талаш тартыш, ал артындагы Мамыров Сабырбек менен ошол Мамырова Айшакандын үйүнө экөө талашып атат. Причем тут менин үйүм турат ошол жерде. Туура эмес маалымат бербей, туура бергиле. Не болду бүгүн жийиндин алдына келгенде өзгөрүп кетти? Жок, эже, ал жерде фактически сиз айтканда 3 жер бар, бирок экеле үй катталган. Саламатсыздарбы? Экөөнү бириктирип коюшкан. Эже, 1 минут убакыт берсеңиз, 1 минут. Эже, мындай кылсаңыз, ооба, саламатсыздарбы? Салам алейкум. Айылдын тургундары, айыл өкмөтүнүн. Эже, сиздин маселе боюнча азыр сыртка чыгып, баардык документтерди көрсөтсөңүз, ошол мына айыл өкмөт гос регистри менен бирге карап чыгалы. Ош облус сотунун төрагасы өзүм кабыл алам аны сизден. Болуптурбу? Мына Үсөнбаева Ражаптын үйүн сурап атам мен. Мамырова Айшакандын үйүн сураган жокмун. Азыр ошол кагаздарыңызды көрүп, жок деди. жеке кабылдамада ошол жактан түшүндүрүп берсеңиз.